Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Адаттагыдай эле илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги саны сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн биздин маектешибиз, биздин коногубуз Кыргызстандагы белдүү саясий ишмерлердин бири, мурдагы мамлекеттик катчы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир нече чакырыштарынын депутаты, biz кадырлаган, сыйлаган Сарыгулов Дастан Исламович агай келип отурат. Биз бүгүн негизинен кыргыз жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыргыз деген бул эмне? Бул эмне деген феномен деп айтат элем. Саламатсызбы, Дастан Исламович? Мен абдан кубанычтамын, биз абдан ыраазыбыз. Бореке ошол ЛТР телеканалынын илим ишкыбоздорунун атынан сизге чоң рахмат айтабыз. Анткени bir топ убактыңызды ала тургандай болуп турабыз. Биз сүйлөшө турган сөз өзүңүздүн баягы изилдөөлөрүңүздүн айла чекесинде болмокчу. Агай, мен кесипкөй тарыхчы эмесмин. Мен кесипкөй физикмин. Башынан эле мойнума аны айтып коюшум керек. Экөөбүздүн маегибиз баягындай бир паритеттик абалда болот деп айта албайм. Анткени сиз өзүңүз инженер технар болгонуңуз менен көп тарыхчыларды жолго салып кое турган билимиңиз бар, аны биз баардыгыбыз билебиз. Кийинки учурларда кыргыздын өзүн өзү баягы идентификациялоо маселелери, өзүн өзү таануу маселелери чар жайыт ар кандай деңгээлде айтылып, жазылып, окулуп келатат. Бул өзү деле буга деле шүгүрчүлүк десек жараша бергидей, анткени бул да керек. Бирок мени таң калтырган, анан мени кызыктырган сиздин мугалимдигиңиз болду. Бул эми орус тилинде жазылыптыр, 18-жылы чыгыптыр. Ошону менен катары эле түрк тилинде да чыгып атат. Мен буну окумуштуу катары бир топ барактап мындай көрдүм. Бул жерде эбегейсиз көп материал тезис түрүндө берилет. Түрктөр үчүн ушунча кызыгып калды. Булар деле ушундай эл, инерттүү эл десек, инерттүү эл, бирок эмнегедир ушуга абдан чоң көңүл буруптур. Анда сөз тизмеги сизде агай. Сиз өзүңүз Бул китеп илимий негизде далилдеп жатат Кыргыздын 150 миң жыл тарыхын палеолингвистика илиминин негизинде. 150 миң жыл? 150 миң жыл. Бул илимпоздор. Ошол эле учурда 50 миң жыл тарыхын палеоастрономия илиминин негизинде. 35 миң жыл тарыхын палеогенетиканын негизинде. Дөбө маданиятынын негизинде 6 миң жыл тарыхын баарын кошуп келгенде төрт дүйнөнүн түбүндө кыргыз дүйнөсү жатаары бирде талашсыз тастыкталган. Ошон үчүн бул китепти түрк мамлекети дагы түрк тилине которуп, ошого чоң көңүл бурганын себеби ушул. Бирок бул адабий китеп эмес, бул китеп илимий китеп болгон соң, албетте атайын билимди талап кылат. Палеолингвистика деген эмне, палеоастрономия деген эмне. Мына палеоастрономия биз азыр жылдыздардан кабарыбыз жок, 99% элибизде. Ал эми бул жылдыздар 50 миң жыл мурда кандай болгон деген суроо. Ашу конфигурациялары. Түзүлүшү кандай болгон, асманда караганда алардын сүрөтү кандай болгон деген маселе өтө татаал. Же болбосо палеогенетика деген өтө татаал илим. Мунун баары атайын даярдыкты, атайын билимди талап кылган соң, бул китеп калың окурманга кыйыныраак өздөштүргөнгө. Ушуга байланыштуу бул илимий чөйрөгө гана багытталган китеп. Ал эми бөлөк суроо туулуп атат. Эл билиш керек да жөнөкөй эл. Эл билиш керек. Ошон үчүн бүгүн биз сөз кылсак, билими жок, атайын билими жок, атайын даярдыгы жок адам Кыргыздын тарыхынан кабардар боло алабы? Эгерде болсо, эмненин негизинде кабар алат деген. Өзүн өзү ынандыра алабы? Ишенеби, ишенбейби деген суроо. Четинен эле баштасак, мен муногу китептин көчүрмөсүнөн баштайын. Бул китеп мамлекеттик Эрмитаж тарабынан чыгарылган 1948 жыл. Эмне үчүн согуш жаңы эле аяктап өтө татаал кыйын учурга болгонуна карабай,
ушул китеп чыкты. Себеби согуш жылдары оор болгонуна карабай 41-45 жылдары Алтайда дөбө мүзөлөрдү археологдор казып ишин улантып жүрүшкөн. Ошолордун биринчи алгачкы жыйынтыктары мына китепте чагылдырган. Бу жерде китеп мынтип айтылат: экинчи пазырык курган, экинчи пазырык дөбө мүрзөсү деп. Бул курган деген сөз өзү кыргыздын сөзү. Коргон деген, курулган деген сөз. Пазырыктын этимологиясы Пазырык деген ошол жерде жердин аты. Ошол жерде бир топ дөбө мүрзө табылган, биринчиси дагы, экинчиси дагы. Мына экинчи пазырык дөбө мүрзөдө табылган буюмдар бу жерде чечмеленип сүрөттөрү менен көрсөтүлгөн. Бизге эмне маанилүү, өтө маанилүү. Бак комуздун сүрөтү. Мына жерде комуздун сүрөтүн биз көрсөк болот. Көрүштөндөн чыккан да. Ошол мүзөдө эл башкарган адамдын сүйөгү табылган. Себеби баалуу буюмдар абдан көп. Ошон үчүн мына жерде талашсыз комуз мойну сынган. Ошондо кылдар калган. Демек бул беренеси жок. Домбура деп айта албайбыз. Бул ачыктан ачык комуз экени көрүнүп турат. Комузу көрүнүп турат. Бул биздин доордон 5 кылым мурда болгон окуя. Мындайча айтканда 2600 жыл мурда ошо сүйөк коюлган, сүйөктүн жанында мына комуз коюлган. Өтө маанилүү маселе биз үчүн. Комузду биз көрдүк. Ошо буюмдардын арасында биз мынтип окуп атабыз. Из головных уборов найдена часть, задняя половина одного из них выкроена из плотного, толстого, коричневого войлока. Судя по покрою этой половины, головной убор был типа распространенного в Скифии с высоким верхом, круглым, широкими полями сзади. Значит, айтканда шоңшокой, кырылуу баш кийим деп атат. Как украшение по нижнему краю сухожилиями, непрерывным рядом сделана прошивка деп атат. Имеются значительные куски 3 ременных поясов, кемергурлардан. Интересно, что все ременные пояса для прочности или с орнаментальной целью сплошь прошиты тонкой сухожильной нитью. Деп буну айтып атат. Кыл менен. Анан бу жерде өтө маанилүү жана музыкалык аспапты чечмелеп баары мүнөздөп атат. Эми убакыт жок аны. Бу жерде мынтип улантып атат. Одежда, особенно мужская, нам еще недостаточно известна. Из головных уборов мы знаем пока только островерхие войлочные шапки. Колпак. Так. Подобные шапкам из головных саков, на головах саков, барельефах Персеполя или головные повязки типа диадем. Мындайча айтканда ак калпак болуп атат. Эми бу жерде сүрөттөрдө талашсыз биз эмнени айтабыз? Бу жерде көөкөрлөр бар. Көөкөрлөр бар. Бу жерде ар кандай кемергурлар бар, куржундар бар. Мына жерде мына куржундун сүрөтүн көрөбүз. Ушул артефакттардын баардыгы музейде барбы? Армитажда сакталып турат. Өзүндө сакталып турат. Өзүнчө бир тематика менен. Өзүнчө бөлмө кылып, өзүнчө мынагы пазырык дөбө мүрзөсүнө табылган буюмдар деп, мунун баарын барсак ошол жерден көрөбүз. Бу жерде бизге маанилүү эмне? Биздин ата бабалардын турмушунда урунуп келген куржун, ала кийиз, туш кийиз, шырдак, көөкөр, комуз, ак калпак. Эми мурдагы жылы ошол сүйөктүн ДНКсын Германия окумуштуулары иликтеп, аны аныктады. Бул жалаң гана кыргыздарга таандык деп. R1A1 гаплогруппа. СНИП Z93. Бул казак туугандарга да таандык эмес, бул кыргыздарга гана таандык. 2 жыл мурда алар генетика жагынан иликтеп берди. Бул сөөк кыргыздын сөөгү экенин. Эми мына сүрөттөрдү көргөн ар бир кыргыз мен оюмча
ишенет болуш керек. Бул комуз дүйнө элдеринде комуз жалангандан кыргызда бар. Бөлөк элде жок. Ошо комузду айтсак, калпакты айтсак, биз калпакка кайрылабыз дагы. Жанагы буюм тайымдарды айтсак, бунун баары кыргыздардыкы болуп атат да. Эми дагы окумуштууларга таандык билим керек болсо, мынау китепте бир маалымат бар. История кыргызов Кыргызстана. Бул 95-жылы чыккан китеп. Биздин окумуштуулар мына жерде 90 Плоских, Макрынин, Горячева, Воропаева, Ормушев, Сушанло, Жунушалиев, Койчуев деп турат. Бул илимий монография болуш керек. Мектептерге окуу китеби. Биз үчүн өтө маанилүү мынагу 39 бетте минтип жазып атат. В ущелье Шамши южнее Токмака найдено погребение знатной женщины. На лице ее золотая маска, глаза на которой выполнены из янтаря, на шее ожерелье из граната в золотой оправе, в ушах золотые серьги, на пальцах перстни с ярко-красными гранатами деп турат да. Рядом с женщиной лежали золотая кружка, комус деп турат. Эми бул билимдин кереги жок го дейм, атайын тарыхый билимдин кереги жок. Комус окованы серебром, красивая, украшенная самоцветами конская сбруя от жабдык и бронзовый казан. Находка в ущелье Шамши, представленная коллекцией прекрасных ювелирных украшений, самая богатая в Средней Азии и Казахстане. Датасы кандай көрсөтүлөт бул эми? Биздин доордон 3 кылым мурда коюлган сөйк деп атат. Бул 2400 жыл, 2400 жыл мурда. Bunun баары биздин тарых музейде. Атайындай сактоочу жайда турат. Себеби өтө баалуу. Акчалай баалуу мүмкүн эмес. Дүйнөлүк банк, валюта кору ошолордун өкүлдөрүнө мен мамлекеттик катчы болгондо атайын барып көрсөттүм. Мен айттым, кыргыз дайыма эле бүгүнкүдөй болгон эмес. Мына биздин бабаларыбыздын деңгээлин көргүлө. Алар таң калбады. Таң калып айтат, мындай зергер буюмдар бүгүн дагы биз таба албайбыз дейт. Бүгүн дагы биз андайды кечиктире албайбыз дейт. Ушундай чеберчилик менен жасалган. Азыр сакталуу боюнча тургандыр. Турат музейде, урдап эле кетпесе. Бул тарыхый китеп. Мектептерге арналган. Бирок көңүл бурбайбыз да. Көңүл бурбайбыз. Демек, жана комуз пазырык дөбөмүздө 2600 жыл мурда коюлса, ал эми пайда болгону бери дегенде 3000 жыл деп бышык айтсак болобу? Болот. 10 жыл мурун мен кыргыздын 6000 жыл тарыхын илимий далилденгенин талай жолу жазып, Эркин Тоо гезити басып, ар кандай китепче кылып чыгарып, ал 10.000 жыл мурун Кытайлардан мурда эле биз илимий далилдегенбиз. Билими жок адамдар бир эле көргөндө кыргыздын тарыхын тааныйт деген сөз болуп атат да. Мына китеп Новосибирский университети, гуманитарный факультет, Новосибирский государственный университет чыгарган. Бул китеп илимий китеп. Худяков жетектеген «История дипломатии кочевников Центральной Азии» деп аталат. Бул китептин бир кемчилиги 150 нуска менен гана чыккан. Эмнеге мынча чыгарышкан? Эми акча каражатка байланыштуу, биринчиден, экинчиден саясат. Себеби кыргыздын байыркы тарыхын чагылдыруу деле көңүлүнө келе бербейт бөлөк мамлекеттердин. Биз өзүбүз ынтызарды кылбайбыз. Биз кайдыгербиз да. Кайдыгербиз. Мына ушул жерде бир сүрөт бар, баарыбыздын көңүлүбүзгө татыктуу сүрөт. Ал мынтип айтып атат. Телос тамгами шивет улан Монголия. Бу жерде 681-687 жылдары биздин доордон. Кытай сепилинин түндүгүндө жашаган көчмөн уруулар баскынчылык Тан империянын саясатына каршы биригүүнүн белгиси катары мынау аскага өз урууларынын эн тамгасын чегип койгон деп атат. Ташка, мына сүрөт. Мына ушул жерде бир нече кыргыз урууларынын эн тамгасы бар. Мен айтпай эле коеюн, анан бирөө айтты, биздикин айткан, бөлөкүнүн айткан жок деп. Таарыныч турнуш болбосун. Бирок бу жерде бир нече кыргыз урууларынын эн тамгалары чегилген. Бул Долон би санжырасынан 7 кылым мурда чегилген. 7 кылым Долон бийдин 12-чи кылым. 12-чи кылым дейбиз. 12 кылым, 13 кылым. Бул
1681-жылы чегилген. Демек биздин бир топ уруулар ошол эле убакытта өздөрүнүн эн тамгасын таанып билип, биз дагы ушу биригүүгө кошулдук, баскынчылык саясатка каршыбыз деген белги катары. Мына ушул маалыматтар атайын тарых илимине ээ болбогон, жөн эле тарыхка кызыккан адамдарды ынаандырбай койбойт деп ойлойм да. Мен баягы бери угуп отуруп бир ушундай ойго келдим да, Дастан Исламович. Эмне үчүн биз ушундай эле жалкообузбу, кайдыгербизби? Бизге башка бирөөлөр эч убакта изилдеп колубузга салып бербейт да. Бирок системалуу түрдө биздин кыргыз окумуштууларын мен чынын айтсам ошол айта элем, мен баягы палеолит, кайнозой эрасындагыларды айтпай эле коеюн. Адам бер жагынан да мындай көп мындай бир ачка калгандай нерсени туюнуп келем да. Мен 150 миң жыл, 50 миң жыл, 35 миң жыл кыргыз тарыхын козгоп эле коеюн. 16-17, 18 кылымдагы кыргыздын тарыхын биздин тарыхчылар билбейт да. Өкүнүчтүүсү ушул. Аркыны тим эле коеюн, тиягын тим эле коеюн. Кокон хандыгынан эле бери Ошонун эле тегерегинен эле бери эле жүрөбүз улам. Мунун себеби жүйөлүү. Биринчиден, ушул кызыктуу. Союз мамлекети түзүлгөндө саясий ураан чакырык болгон. Эскинин баарын биз түп тамыры менен талкалап жок кылабыз. Бул расмий чакырык болгон. Эскинин баарын жок кылыш керек эле да. Эскинин баарын жок кылбасаң, жаңыны кантип таңуулайсың, кантип жаңыны киргизесиң. Бул чоң саясат болгон. Экинчиден, 1921-23 жылдары ачарчылык болгон, казак туугандарда өтө оор. Бир топ адамдар кырылып калган. Нааразычылык күчөгөн. Казакстанда Алаш партия күчтүү чыккан. Ага социал туран партия Кыргызстанда кошулуп, жаңы эле түптөлүп келаткан союз мамлекетине коркунуч туудуруп калган. Коркунуч болгондо да өтө чоң коркунуч болгон. Биздин ата-бабаларыбыз өзүнүн байыркы тарыхын билген. Ошон үчүн алар жаңы доорду кээ бир жерлерин кабыл алса, кээ бир жерлерин кабыл алган эмес. Эмне кылыш керек? Айла жоктон мынау китеп ошону чагылдырат. Бул китеп Россия Илимдер Академиясы тарабынан жазылган «Репрессияга учураган түрк илими» деген китеп. Бул экен аталышы. Репрессированная түркология. Мага автордун өзү кол коюп берген мага. Болгонун нускасы 800. Китепканаларга да жетпейт. Баягы эле көз караш менен да. Эми бул кеңири маалымат элге жетпесин дегенмен. Бул китеп негизи Борбордук архив КГБнын, Азербайжандагы республикалык, Казакстанда республика, Кыргызстанда республика, Ташкентте республикалык КГБнын архивтеринен алынган маалыматтар. Демек, союзга коркунуч туулуп калгандан кийин бул түрк мамлекеттердеги окумуштууларды атүгүл Москвадагы СССР Илимдер Академиясындагы чыгыш маданиятын, тарыхын билген академиктердин баарын жок кылган. 2 жылдын ичинде, 2-3 жылдын ичинде 1200 окумуштуулар атылып кеткен. Ал жерде алардын ысымдары бар, биздин кыргыздардын дагы окумуштуулары бар ушул жерде. Демек, аларды жок кылмайын, жаңы жалган тарыхты жазуу мүмкүн эмес эле. Бирок шылтоо, жөн эле баш саясий шылтоолор болгон да. Эми ал шпиону болгон, тигинин саткынчы болгон, чыккынчы болгон, эл душманы. Эми аны бул илгери эле маш болгон экен да. Аны мен да көрүп калбадым. Муногу окумуштуулар жок болгондон кийин байыркы тарыхты, байыркы рухий казнабызды билгендер жок кылынгандан кийин, анан кийин жалган тарыхты жазып берген да бизге. 1940-жылдардан баштап Казакстандын тарыхы, Кыргызстандын тарыхы, кыргыз элники эмес, казак элники эмес, Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын тарыхы деп бизге жалган тарыхты жазып, Канин тууралуу тарых да. Эми ал жасалма тарых да. Мен кечирим сурайм, азыр биринчи блогубуз бүтүп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бизге бөлүнгөн убакыт дагы абдан тездик менен өтүп кетти. Анткени сиздер да сезип турсаңыздар керек, Дастан Исламович айткан бул тарыхый материалдар, окуялар, илимий фактылар абдан кызыктуу экендиги
Мисалы үчүн мен да өзүм сезип турам. Ошондуктан бүгүнкү теле берүүбүздүн соңуна чыгып атабыз. Эмки жумада ушул эле темабызды ошол урматтуу Сарыгул Дасан Исламович менен улантмакчыбыз. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.